Aliyev Mirza dайындап, Иранов Нуриел чабат. Нарын Жумгалдан, мына карагылачы, жумгалдык жигиттер дагы, нарындык жигиттер да байге келешип, байге алып азыркы бүгүнкү чоң байгелерди алып атат. Экинчи номер менен Көксулуу, бул Панчер, атасы энеси Көйкөл, Замирбек Мукашевтыкы, Урматбек уулу Элдияр дайындаган Урматбеков Раатбек чабат. Тоң Бакамбаев. Өткөндө экинчи болуп калды, Üçüncü Baytoru, atası Arça Toru, enesi Gozdika, Kurmanov Maksat dayındap, eesi Kurmanov Maksat eken, Rakımbaev Kamçı çavat, Aksu, Gerege Taş, Dördüncü İmperatrica, Ötkөttü İmperatrica, atası İdeal, enesi Ayelitta, Ömürbek Babarov'tıkı çuvak dayındagan Жеңишев Аскар, Талас, Жеңишев Аскар чабат. Бул эми өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылдын мыкты жоргосу императрица. 5-чи адеп Өтөгөй. Партос Амок, атасы Амина Лок, энеси Токтосунов Мыктыбек, ээси Мыктыбеков Таалай дайындап өзү чабат экен. Таалай. Бакту Долоноту. 6-чы Трон, атасы Сан Марино, энеси Тайфун. Тайфуна бул Конзавод Шарипов Чыныбектик экен. Саяпкерди Бердибеков Изат, сары кыз Эспира чабат экен, кайрадан. Эспира чабат экен, бул Аксу Ташкыяныкы. Андан кийинки 7-чи Брюссель болсо Бурганаков Таалайдыкы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана байга алды. 3-чү болуп калдыбы Таалай? Жакын каралыктар. Экинчи болуп калыптыр. Таалайдыкы жакын аралыктан мына Брюссельди да байкап турсаңар, бир күндө экинчи оюнга чыгып атат. Мындай тарыхта аттар болгон, бир күндө эки оюнга түшкөн. Убагында, Кунанында барон түшүп, Чолпон Атада биринчи келген эки оюнду тең. Тоңдон дагы эки жолу бир эле күнү эки оюнга түшүп, Кунан жорго, анан жакынкы аралыкка чабылып, чоң жорголор менен, российский чоң жорголор менен биринчи келип Кунанында. Анан Кунан жоргосунда дагы ошол жакын каралыкта дагы, Кунан жоргодо дагы ошол алдыда келген. Брюссель бир избой. Брюссель бир избой деп жатат бул жерде. Калыстар тарабынан. Азыр эми Брюссель байгеде алса, келсе бул дагы тарых болуп жаңырат. Өзүнчө. Алдыда көрүп атасыздар, Мулан кетип баратат. Мулан азыр эмне кылсаң ошо кыл деп тактикасы ошондой өңдүү болуп калды. Сүйрөгөн деп коет. Бул ылдам жүргөндү аттардан өзүнчө алдыда жүргөндү сүйрөйт деп коебуз. Алдыга чүп алып катуу ылдамдыкта кетип баратат. Чыдасаңар чыдагыла, чыдабасаңар койгула дейт. Бирок астыда кетип баратканда Кудай дейт, артта кууганда Кудай дейт эмеспи? Эми таш түштү алайыңан көрүп, балдарыбыз аман эсен, аттарыбыз кырсыктан сырткары. Мына оюнга келип оюнубуз жакшы өтсө, бул биздин майрам. Эң башкы майрам саяпкердики, бул аттарынын буттары оюндан аман чыкканы. Көрүп атасыздар, буга дейре Кунан жоргодо, Тай жоргодо, Бөстө жоргодо, Спринт жоргодо эч кандай аттарда травма болгон жок. Көрдүңүздөр. Бул эмнени айтат? Бул болсо Боореке Жетөгүз районунун ат майданынын түздүгү, ошону туура круг кылып, айлантпа кылып кийгендиги, ошону карап асыроонун ошол жыйынтыгы да. Сиздерге Жетөгүздүк туугандар, ошол Улан мырза, Элдияр мырза, Бакыт мырза, жана да ушул жерде атка кызыккан Жетөгүздүк туугандарга ушундай бүгүнкү күнү биздин аттарыбызга өзүңүздөрдүн ат майданын дайындап, кар жаадыр үйдү деп айта жаздабайыптыр міне. Кар жааганы деле жакшы болуптур, чаңдабай. Кар жаадырып, ушинтип күтүп турганыңыздарга чоң рахмат. Эми алдагы Кудайдан сураныч болсо, адамдын оозунда болсо, Алланын кулагында дейт. Эми сиздер да сурансаңыздар керек, чаң болбой, бир аябай жакшы өткөрүп алалык дегенден дагы Алла Таала моундай кыламы кар жаап бердиргендир балким. Кандай болсо дагы ошол бүгүнкү күндө ушундай оюнду көргөзүп жаткан
саяпкерлерибизге, ушул жерде кылган кызматчыларга, калыстарыбызга, уюштуруучуларыбызга, акча бөлүп берүүчүлөргө, улуттук фондко, мамлекетибизге чоң ыраазычылык. Биринчи Мулан. Калгандары чогуу кетип баратат. Муланды айттым, Жумгалдын жоргосу өткөндө ушул жерден биринчи келген өткөндө. Öte teyip atat geçkili, ekiz boy. Adebek kız boy bu. Brüssel. Geçkili teyip atat canatan beri, ekiz ol teyip atat. Эми абайлап эле чапсак экен, бул жерде аттар кээде ушундай дайынданып атып, аябай ошо психологический чарчайт болбосо. Күндө эле минип алып эле ары бери жорголоп жүрсө, адам деле мындай эле минбей эле кой ары бери айдай берсе чарчап кетет го. Ошондон бул тебип атат аттардычы, артында кетип бараткан. Эми балдарыбыз ошондон сак болсо экен, аттарыбызды тебип албаса экен. Мыкайка жерге. Биринчи бара жаткан Мулан. Көрдүңөрбү, мына кыргыз жоргонун сыны ушул эле. Эмне деген сын. Карасаңар, мындай эмне деген көрүнүш. Азыр мына чыкты. Көл бетинде кайкалап баратыш. Мында кылкылдап жорголоп баратыш. Эмне деген кооздук. Кудайлайым кыргыздын жерин. Окмуш жерди берген экен бизге. Көлүбүз да бар, чөлүбүз дагы бар, тообуз бар, карагайыбыз бар, кашка туптунук суубуз бар. Bir жерден карап турсаң баары көрүнгөн аккар көк музубуз бар. Мына Кудай ушундай жерди берчи гана улутка берет экен, берчи гана элге берет экен. Мындай жерди дүйнө жүзүнөн бирин болсо бирин таппайсыз. Жашыл болсо көлү жок, көлү болсо чөлү жок. Мына бизде баары бар, жашылы дагы, чөлү дагы, көлү дагы. Кудайга миң мертебе ыраазыбыз ушундай жерде жаралганыбызга. Тобо дешибиз керек экен. Аябай. Ылдам э? Ылдам. Канчан чыкты? Мына момундай аттарды миниш дагы, ушундай аттарды дайындап, жөн эле момундай айлампага кошуш өзү оңой эмес. Предпоследний. Саяпкерлерибизге чоң ыраазычылык. Секир болот. Экинчи бүтөт азыр. 5 круг ата. 5 айлампа, экинчи круг бүтөт азыр. Биринчи Мулан келатат. Кыргызда дагы жакшы кеп уктум эле, кырандыгын шуңкар билер. Күлүктүгүн тулпар билер. Ат чабып бүркүт салып эл жыйнаган жигиттин жигити гана тулпар минер деген. Бул жерде баарыңыздар, бул чапкан аттарыбыз тулпар. Баарыңыздар жигитсиздер, жигиттин гүлүсүздөр. Арабызда бир кызыбыз ат чаап жүрөт. Ошол кызыбыз да жигиттердин катарында жигиттер менен бирдей жүрүп атат. Азыр экинчи келатат ал кызыбыз. Колдоп, ошол кызыбызды коргоп сүрөп турабыз, жигиттер. Ал чаппай калыптыр ата, башка бирөөнү отурушуп койду. Кызыбызды чабат десек, бөлөк бирөө чаап кетти дейт кызыбыздын ордубузга. Кандай болсо да бир ат чабыш оңой эмес, жорго чабыш. Биринчи келе жаткан Мулан. Калганы тең. Мунун ичинде кетип бараткандарда мыкты жылкы императрица бар экен, Брюссель бар экен, эки бүттү. Көк сулуу бар экен, Тоң районунуку мына быйыл дагы көк байгелерди ээледи көк сулуу. Мукажов Замир агабыздыкы Элдияр жылкы заводунуку. Көрүп атасыздар, кандай керемет. Жорго минген кишинин иши жылуу алдыга калганынын баары оң болоор дегит. Сыгылып, оң эле болуңуздар. Жорго минип жорголотуп. Замир байке, эгер мүмкүн болсо аягында сиз эсептеп жатат окшойсуз, бул жакта кичине алаксып кетип, башынан баштап ошол айлампаны канча мүнөттө өткөнүн эсептебей калышты. Сиз анан кичине айтып койсоңуз, биз да элге жарыя кылып коелу, Замир байке, эгер уруксат болсо. Сизди карасам,
Ошону эсептеп турасыз. Рахмат Зайыр аке. Сыйлы азамын Жизмалиевтер невресі жеті Палата Жиналышканы чакырып биртене Hayvanları çakırmışlar. Yok. Tüm hayvanları. ошол аракет кылып атташты. Артқы жорго чөтө жакшы эмесмин, секиреңдей алат. Sen bir qarab koy. Eğer bizim kötülüğün varsa salvet dememiz neme kalmayın. Beni almayın. Döneli oy. Bunu bırakın canı üstüne bayılır. Ya, aferin bakalım. Fakat yazıyor. Ulan ne dolap koyayım. Ya. Чоң жорголор келсе Жумаева ошо сыйлоо аземинде сиз чыгып бери белектерди балдарга тапшырып койсоңуз Жумаева. Чоң жоргодо. Жумаева тууралуу айта кетсек, мына көп жылдардан бери Жумаева ат чаап келатат. Азыр Жумаева 85-86га келдиңиз Жумаева. Кудай баарыңыздарга Жумаеванын жашын берсин баарыбыздарга. Ушундай жашка келип 86да болуп алып ат эгер чыккан күнү дагы ат минбек турсун баспай калды ата кенекелерибиз. Бирок Жумаева бүгүн жигиттин гүлү атын жазуусун үйрөтүп, жоргосун минип, иштетип, ар бир ат чабыштарга барып, байгеге кошулуп, байге утуп келе жатат. Жумаева, кутман курак, кут болсун. Ушундай дайыма аман болуп балдарга үлгү болуңуздар. Чоң рахмат сизге, ушундай бизге караам, бутак, дем болуп турганыңызга буга жалпатчыларга. Ава. 4-кө кетет азыр. Үчүнчү круг, үчүнчү айлампа бүтүп жатат жигиттер. Үчүнчү айлампа бүтүп жатат, 5 айлампа, үчүнчү айлампа, 4кө кеттиңер. Муну эми балдарга айтып турбаса, 3-тү санай албайбы деп ойлойсуң, 5-ти санай албайбы деп ойлойсуң. Бирок ат жалында жүргөндө кармаш бул өзү күрөш. Ошентип балдар өзүн унутуп калат, ат эмес. Канча круг эмес, айлампа эмес. Эмне деген эмоция, эмне деген күч, өзүңдүн атыңдын күчүн эсептөө. Арткы аттардын күчүн эсептөө. Мына бул оңойго турбайт. Бул балдардын баары эле ат жанындагы профессор десек жаңылышпайм деп ойлойм. Ушу балдарыбыз эртең биздин ордубузду басуучулар, ушу балдарыбыз келечектин саяпкерлери, ушу балдарыбыз мына кыргыздын намысын колдоочу эр жигиттер эртеңки эле мына азыр бул балдар, кичинекей балдар, жүргөнү жалаң чоң адамдар, сиздер, биздер, өзүнү менен тең балдар булар үчүн кичине көрүнөт. Алар жаш бала деп эсептешет, балдардын көбүнөн сурасам. Себеби жалаң атта жүрүшүп, ошол баардыгы аксакалдар Жумаева, Замировадай, мына биздей, Элжиярдай жигиттер менен сөзүн угуп, ошолорду көрүп, билип, ат чаап жүрүп, бул жигиттер өз жашынан көп алдыга өсүп кетет. Көп алдыны түшүрүп калат акыл сезими. Мына ушул балдарыбызга ден соолук каалап, жорго убагында бир аз болсо да маңдайыбыздан өтсө сүрөп коюп туралы, жигиттер. Уй качтырып эле окшош деметип атат сону. Мен TikTokко чыгарчу деп болуп атам, кээ бир жерин кескилеп. Карайсыңар азыр коя тургула. Бүткөнү калды. Болбойт да өрттөнүп кетени. Куйду. Aa, uçma bitse kaldı. Çok bitti. Бир круг бар. Yok bir kuruk var. Değil. Oyun sonra bir atacağız. Бул 4-түнчү кругга келатат. 5'e gidet az, ahırka gidet. Бир кругтан кийин. Тетиги өр деген оңой эмес, бирок жорголорубуздун таза жорголоп келатканын карагылачы. Артынан жана бир-эки жоргонун эле жаңылды деген бери 2 жаңылыш болду дегени болбосо, негизинен жорголор таза келатат. Таза.
Эми моундай өрдө, кичине кыламык карда балким бир аз туура эмес сүрүп кетип отургандыр бардыр, бирок калктар тарабынан андай эч кандай эскертүү жок. Туура эмес жүрдү деген. Бир-эки гана жаңылуу бар деп. Жатышат туугандар, эми акыркы күрөп, балдарга кыйкырып дем берип коелу акыркысында, кандай дейсиңер? Өзүңөр деле бир сүрөө кылып койсоңуздар туура болчу да. Акыркы айлампа, ай жигиттер! Жигиттер, акыркы айлампа! Акыркы айлампага ортосуңар, акыркы айлампа! 6-чы номер 100 бой деп салды маңдайыбыздан. Жазып коелу. Эмне деген ылдамдык? Заврбек ылдам боюн. Oyun ıldam emez Zavrbek. Oyun sol жүрүшү ылдam. Бул айлампанын азыр техника жетишкен экен, телефон менен эле космостон карап туруп эсептесе болот экен. Өткөндө сыймык эсептегенде Алты дайыр жаңылды. Ушул айлампа 2 километр 160 метр болду. Космостон эсептегенде. Бул тоңдун айлампасы менен 1 метр да армес, 1 метр да бермес, 2 километр 160. 2 круг эгизде экен. Ошол эсептесек ошондой болду. Убакытты ошого салыштырып эсептеп турсаңыздар болот. Канча аралык деп түшүнбөй аткандар болуп калса. Айлампанын аралыгы 2 километр 160 метр. Жалпысынан 2 километр 200 эле берилип келе жатат. Бериле берет да ушундай. Экинчи, үчүнчүдөн баштап коелук, Брюссель бартат үчүнчү, кызыл менен, калыстар. Экинчи императрица, биринчи Мулан. Императрица бул Бавандыкы. Астыда келе жаткан жылкы бул Мулан Абыласов Нарымбектики, Шүгүралиев Мирзат дайындаган. Мына жете барды императрица, жетип барды Кармаш. Башталды, бирок императрица алдыга бир аз өтүп бара жатат. Эми өр бар, таш түш талайынан. Императрица болсо Бабан Өмүрбектики быйылкы жылдын эсептөөлөр боюнча эң мыкты жорго байтал. Кайрадан Мулан өйдө карай жакындабага аракет кылып атат, бирок императрица дагы өзгөчөн сактап келе жатса керек. Балдар, быйылкы жылдын эң мыкты жоргосу императрица Өмүрбек Бабановдун жоргосу Талас областыныкы экен. Келе жатат. Экинчи Мулан, үчүнчү Брюссель. Брюссельди көрдүңөр туугандар. Бир оюнда бир күнү 2 ат чабыш оюнуна кошулуп 2 дистанцияга. Мына үчүнчү келе жаткан Гербези. Бул да болсо аттын тыңдыгы. Бул дагы болсо Кармаш бул жерден карабаласы. Барыңа, Эдер. Ким? Императрица. Ким? Фото финишке кым кош керек болчу да. Ой, Мулан болду, силер ар жактан карап атасыңар. Моумдан карабайсыңар. Өкөн жазбай. Ой, Мулан болду дегенде императрица. 3-4-күнү карап коелук.